Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Аманат Байөмүр кария менен Ырыскан апаны ата апа деп, Улан менен Жаркынайды байке жеңе деп чоңойду. Үстүнө үзүлүп түшкөн карылардын эрке уулу катары эс тарткыча эмнеге мындай экенине маани берген жок. Аталары андан болгон чындыкты жашырбайлы деп чечишкендиктен ар нерсеге акылы жете электе эле ага төрөгөн энеси каза болгону айтылып, буга эс тарткыча эле көнүп калгандыгынан улам көп маани бербеди. Ага акылы деле жетпеди. Анын үстүнө эчен жылдар балага зар болгон эки карынын ага арналган сүйүүсү менен мээрими бардык жаман сөздөрдөн коргоп, өзүн башка аял төрөгөнү тууралуу тереңдеп ойлонуусуна да жол ачпады. Айтор атасы менен апасы барда Аманат бактылуу балалык дооранын сүрдү. Апакай көңүлүнө кир түшпөдү. Бирок Байөмүр кария Аманат 10го чыкканда, Ырыскан эне ал 14кө толгондо бул дүйнөдөн өтүп кетишкендиктеринен кийин көз көрүнө эс тарта түштү. Бир заматта эркелиги калган ал ошондо гана энеси башка экени боюнча ой жүгүртүп, бул үй бүлөдө өзүн биринчи жолу бөтөн сезип, кандайдыр катуу мамиле кылынса эле кодулап жаткансый берчү болду. 2 айга толо элегинен баштап бөпөлөп баккандыгынан улам Жаркынай аны өз балдарынан кем эмес жакшы көрчү. 2 карынын көз өткөндөн кийин Аманаттын минтип өзүн үй бүлөдөн оолак сезгенин байкаган эне ага ого бетер жылуу мамиле кылчу болду. Бирок зирек бала жеңесинин бул ниети аракетинин артында да өзүнө бөлөк катары жасалган өзгөчө мамиле бар экенин оңой эле байкап, андан бетер ыңгайсызданып, ого бетер түнтүнө тартып, бир мүнөздүү боло баштады. Жаркынайга караганда Уландын мамилеси өзгөргөн жок. Анткени Улан бул балага кичинесинде эле көңүлү ийичү эмес, атадай болуп, үзүлүп түшүп өпкүлөп, жакшы көрүп эркелетпечү. Кандайдыр тоңдосун тартып, бөлөксүнтүп турчу. Башында ата-энеси анын наристеге жасаган бул кайдыгер мамилесин өзүлөрүнөн уялып жатканынан көрүп жүрүштү. Бирок Жаркынайдан төрөлгөн башка балдарына мээрими күч экенин байкап түшүнө алышкан жок. Ошентип убакыт өтө Аманаттын ата-апасына болгон кайгысы бөксөрүп, жаңы жашоосуна айласыздан көндү. Эми ал Улан менен Жаркынайдын баласы эмес, биринин иниси, экинчисинин кайнеси сыяктанып жашоо кечире баштады. Аларда Аманатка башка балдарына караганда өзгөчө мамиле кылып, көңүлүнө доо кетирбеш үчүн жумшактыгынан жазышпады. Бул балага мурдагыдай эле жаккан жок, бирок көнбөскө аргасы калбады. Ошентсе да иниси жанызак баш болгон үй бүлөнүн башка балдары менен анын мурдагы мамилеси бузулган жок. Анткени алар али байоо көп нерсени түшүнбөгөн бойдон эле, жасалмалыктан алыс болушчу. Өзгөчө Аманаттан болгону 1 жаш кичүү, ал сыяктуу эле чоң ата, чоң энесинин тарбиясында чоңойгон жанызак экөө абдан жакын эле. Булар эгиз козудай ээрчишип, бири-биринен бөлүнүшпөчү. Ошого жараша атаандашып да турушчу. Аманат чоңдугуна салып башкарганга аракеттенсе, жанызак чырдыгы менен тыңдыгын колдонуп, андан калышкысы келчү эмес. Мунун айынан бат-баттан чукчуңдаша кетишип, кайра бат эле ысык боло калышчу. Экөөнүн бул жоругун абышка кемпир көрмөксөнгө салышчу. Эссиз немелердин жоругу катары санап тыйышчу эмес. Тетирисинче жетин албай жыргап күлүшчү. Уул келини бул сыяктуу тарбия туура эмес экенин айтышса, кулактын сыртынан кетиришчү. Мындай бардыгына жол берген эркелик балдардын мүнөзүнө таасир этип, алар тартынганды билбеген өткүр, тыйганга каршыккан көк, өзүнүкүн бербеген кежир мүнөз күтүштү. Дээринде да бар белем, өзгөчө жанызак өмүр бою ушундайлыгынан жазбады.
6 жаштагы ал Аманат 1-класска барганында мен дагы барам деп чырдап жатып, эрте окуп, агасы менен классташ болуп калды. Ошол эле ата-андашчылыгы менен окууга зээндүү Аманаттан калышкысы келбей, тырышып жатып жакшы окуду. Үйдө чукчуңдашып көп урушканы менен мектепте кимдир бирөө тийишсе бирге калып катыгын берип ынтымактуу боло калышчу. Экөөнүн тагдырына 4-класста окуп жүргөндөрүндө жеткинчектер арасындагы футбол боюнча райондук мелдеш чоң роль ойноду. Бул мелдешке Аманат менен Жанызак экөө тең катышып, алардын командасы жакшы оюн көрсөтүү менен чейрек финалда бир гана жолу жеңилүү ызасын тартып, 3-орунду алышты. Анткени менен теректей чакан айыл үчүн бул чоң ийгилик болчу. Оюндун аягында өткөн сыйлоо аземинде 3 гол киргизип, жакшы оюн көрсөткөнү үчүн командасынын ичинен Аманат ардак баракчасы менен сыйланып, балдарына күйөрман болуп барган уландын төбөсү көккө жетти. Көрсө, бул да эч нерсе эмес экен. Сыйлоо аземинен кийин спорт мектебинин жетекчиси уланды чакырып алып, уулу футболго шыктуу экенин айтып, бүгүндөн баштап ал футбол боюнча райондук өспүрүмдөр курама командасына кабыл алынганын билдирди. Ким эле баласынын ийгилигине кубанбасын. Укканда спорт мектебинин жетекчисинин кабинетине ээрчите кирген Аманатты кандайча кучагына бекем кысып, бетинен өөп жибергенин билбей калды. Бул уландын Аманат эс тарткандан берки алгачкы жакшы көргөнү болчу. Болбосо, бул баласына карата анда кандайдыр тартынуу бар эмес беле. Балага болсо атасынын бул куттуктаганы, бажактап сүйүнгөнү, мактоо баракчасын алгандагы кубанычынан да жогору сезилди. Курама командага алынуусундагы бир гана тоскоолдук күн сайын машыгууга жетишип келип туруусу керек экен. Теректен күнүгө келип туруу кыйын болчу. Андыктан ата-энеге ойлонууга туура келди. Бул боюнча Жаркынай менен Улан кеңешкендеринде айнымай болушту. Анан кайра минчи болушса, ансыз да чоң ата чоң энесинин көз өткөндөн бери өзүн өгөй сезип жүргөн балага катуу тиерин ойлоп, чыгымына карабай машыгууга баланы алып барып, алып келип турмай болду. Бирок кызыктын баары Аманаттын 1-чи машыгуусуна барчу күнү болду. Анын районго мындан ары күнүгө машыкканы барып турарын уккан Жанызак «Мен да барышым керек» деп чыр салбаспы? «Эй, сени курама командага алышкан жок да, барып алып ошол жерде тура бересиңби? Андан көрө жөжөлөрдү кара» деп катуу айтканга чейин барышса да болбой көшөрдү. Бул көк неме өзүнүкүн баары бир бербесин түшүнгөн алар бүгүнчө барып келүүсүнө жол беришти. Спорт мектепке келишкенде Аманаттан калышкысы келбеген Жанызак курама команда чогулган класска кошо кирди эле машыктыруучу буга жол бербеди. Улан мунун себебин айтып, алып коюусун суранса, агай топ тепкенге жакшы шыгы жок балдар өзүнө тоскоол болоорун билдирип, андыктан уулун ээрчитип чыгып кетүүсүн өтүндү. Шагысына түшкөн ата баласын ээрчитип чыгып баратканда машыктыруучу «Андай эле балаңыздын күчү ашып атса, бокс, күрөш секциялары турат, катыштыра бербейсизби?» дебеспи? Муну укканда Улан эң бир жакшы сөз уккандай сүйүнүп, агайга рахмат айтып жиберип, ушул ой башына эмне үчүн келбегенин ойлогуча спорт мектебинин жетекчисинин кабинетине карай жөнөдү. Ошондон жарым саат өтпөй мектептин жанындагы спорт залда Жанызак өзү теңдүү балдардын арасында булгаары мээлей киердин алдындагы колу бутту чойгон ар кандай көнүгүүлөрдү жасоо менен алгачкы машыгуусун баштады. Аманат менен Жанызактын чоң спортту карай жасаган кадамы ушинтип башталды. Алгач Улан 2 баласын машинеси менен алып барып, алып келип жүрдү. Андан кийин алар ат менен каттай башташты. Кээде шартка жараша велосипед менен барып келишти. Ал тургай эшек минген, жөө калган күндөрү болду. Экөөнүн спортко чоң кызыгуусу, сүйүүсү, чемпион болсок деген көксөөсү болбосо, 1-чи тоскоолдукта эле артка кайтышмак. Ар кайсы шылтоону айтып, машыгууга барбай коюшмак.
Минтип тер төгүп кызылдай мээнеттенген, бири-бирине атаандашкан экөө буга жараша ийгилик да жарата башташты. Көптөгөн медалдарды, мактоо баракчаларын алышты. Аманат 3 жылдан кийин облустун курама командасына кабыл алынып, мектепти бүткөн соң таланттуу футболчу катары Дене тарбия институтуна келип кирди. Машыгуусун бокстан баштап, бирок апасы Жаркынайдын бири-бирин башка көзгө койгулашкан жаман спорт экен деп жактырбаган каршы чыгуусунан улам кийин күрөшкө которулган Жанызак деле болсо Аманаттан калышкысы келбей шаарга чогуу келип, ал дагы Дене тарбия институтуна кабыл алынды. Ага эне жатаканадан чакан бөлмө алып жашай башташты. Ошентип экөөнүн спорттогу жолу шыдыр кетти. Бул иштен үзүр көрүп, пайда таап, атак даңкка жеткене калышты. Бирок ушуга жараша аларды кыйын тагдырда күтүп турган. Апасы Рыскандын көзү өткөнүнө 3 жылдай болсо да, Улан Алмаканга берген убадасын аткара албай жүрдү. Аны менен сүйлөшкөндө ойлонбостон оңой эле убада берип койгонун, аткара келгенде тоону томкоргондун да оор иш экенин түшүнгөн Улан башында Аманат ата-энесинен жаңы эле айрылып, өзүнө келе албай жүргөнүн, эми бөлөк бирөөдөн туулган бала экенин билсе дагы да катуу сокку аларын, ого бетер жетимсирээрин шылтоолоп, чындыкты ачыкка чыгарууну кечеңдетсе, кийинчерээк баланы жашы азырынча муну түшүнгүдөй боло электигин айтып артка жылдырды. Алмакан буларды жүйөлүдөй көргөнү менен барган сайын чыдамы кетип баратты. Качан Аманат Борборго келип, Дене тарбия институтуна киргенинде небересин ого бетер көргүсү келип, Уландан бул жолугушууну уюштурууну талап кыла баштады. Ал дагы акыры аткарылышы зарыл иш болгондон кийин чыгынбаса болбой турганын түшүнүп аракетке барды. Башында Жаркынайдын жардамы менен ишке ашырмай болуп, бул тууралуу ага айтты эле Аманатты жакшы көргөн, бул ага абдан катуу сокку болоорун билген ал ай асманга секирип качты. Ойлоп көрсө, мындайга такыр шыгы жок аны аралаштырса же башка бирөөнү кошсо ызы-чуусу менен ыйы көп болоорун, ал жолугушууда бир өзү жана Алмакан менен Аманат жетиштүү экенин түшүндү. Ал тургай Аманат менен эгиз козудай ээрчишип жүргөн Жанызакка билдирбөөнү туура көрдү. Аманатка бул кабар абдан күтүүсүз сокку ураарын ойлоп, дагы эмне болуп кетет деп, болгон чындыкты ага алдын ала ачып алайын деди. Бирок мындан улам ал жаңы чоң энесине жолуккандан баш тартып коебу деп кооптонуп, күтүүсүздүктү эле тандады. Жашы 50-гө жакындап барып калса да, дале болсо 7 орунду жеңил машинасы менен эл ташып иштеп жүргөн Улан бул күнү каттамга эрте чыгып, түш ой Бишкекке жетери менен Аманатка чалып, анын кечки 7:30 машыгуудан чыгаарын билген соң Алмакан менен байланышып, бүгүн көптөн берки убадасын аткараарын билдирип, шаар борборундагы өзү айткан бир кафеде кечки саат 8-де күтүп туруусун, өзү небересин алып келип калаарын айтты. Убактысы келип, Аманат машыгуусунан чыкканда тосуп алып, кафеде бирөөлөр менен жолуга турганын айтып алып жөнөдү. Бала жатаканасына автобус менен эле кете берерин айтып көңүлдөнгөн жок. Бирок Улан бат эле чыгышаарын айтып болбоду. Экөө кирип келишкенде 80-дин тамагын иче баштап, карылыкка кыйла алдырып, бели бекчейген кемпирге айланган Алмакан ордунан калчылдай туруп, өзүн көрүп таң кала түшкөн Аманатка умтулду. Солдоюп туруп калган ал, качан Улан учураш деп капталган укуганда гана эңкейе берип, башын ийкегилей өзүн 2 колдоп карыдан алып өпмөкчү болгон кемпирге бетин тосту. Алмакан көрсөм деп көптөн эңсеген небересинин жаагынан аймап өпкүчө бек кучактап бооруна кысып, ички күчтүү дем менен көтөрүлгөн ыйын кармай албай, бүткөн боюн солкулдатып бышактап жиберди. Эч нерсеге түшүнбөгөн Аманат артка кетенчиктегиче бул таң калыштуу кемпирдин кучагынан бошоно кайрадан солдое туруп калды. Улан ички күчтүү сезимин басып,
өзүн кармаганга аракеттенген Алмаканга отурганга жардамдашкандан кийин Аманатты капталга түртүп отуруусун ишараттады. Кемпир кылгыра түшкөн көз жашын бет аарчысы менен сүртүп, боюн түздөгүчө күтө турган улан айтылчу сөздү создуктурулуштун кереги жоктугун түшүнүп, Аманаттын жанына жылып, жанаша берип, кучактай берип үн катты. Балам, бул апа сенин чоң энең болот. Муну укканда бала таң калганы же чоочуганы айырмаланбай, артка акырын булкунуп алды. Анын тура калып, качып жөнөшүнөн сактанган улан карыдан бекем кармай болгон сөздү айтып калышка чыгынды. Аманат, төрөгөн апаң Зарема мага турмушка чыкканда сен анын боюнда келгенсиң. Сенин өз атаң Мамбеталиев Касен деген киши. Ал сен төрөлө электе эле каза болгон. Апаң болсо сени төрөтканадан чыгып келатканда машина уруп кетип каза болуп калган. Ошондо өлөрүндө апаң сени бизге берүүсүн досуна керез катары айтып кеткен. Сени атам менен апам менин балам эмес экениңди билбей багып чоңойтушту. Эми алардын көзү жок болгондуктан сен өз туугандарың менен катышып, атаңдын атына катталышың керек. Улан эбактан бери ичинен миң кайталап даярданган сөзүн бир дем менен айтып отуруп калганда, өз кезегин күтүп тургансыган Алмакан дирилдеген үндө жалынычтуу кебин дароо баштады. Кагылайын балам, Аманатым, капыстан чыга калып жүрөгүңдү оорутуп атканым үчүн кечирип кой. Бирок чындык акыры ачыкталышы керек да, балам. Атаң айткандай, сен менин жалгыз уулумдан калган медеримсиң. Сен биздин тукумду жалгыз улан туучусуң. Ошон үчүн аталарыңдын ордун ээлеп, алардын атын чакырышың керек. Мага ушул эле керек, жарыгым. Болгону Мамбеталиев деген фамилияны алып, баягынын баласы дедиртип жүрчү. Ошол мага жетишет. Алмакан кардыгып, айткан кебин аяктап, дагы эмне десем дегендей тына түштү да быш-быш эте ыйга алдырганы байкалды. Уланда ылайыктуу сөз таппай, экөөнү алмак-салмак жал-жал карап ичинен тынды. Аманат болсо коймолжуй түшкөн көзүн бир чекиттен албай, ортодо жанды бышырчудай тынчтык орноду. Баланы ынандырыш үчүн дагы айтылчу сөздөр бар экенин түшүнө калган улан сөз тизгинин кайра колго алды. Балам, Аманат, сен бизден камсанаба. Жеңең экөөбүз бөбөктөрүң бүт, сенин жаңы туугандарың менен катташканыңа, башка фамилия алганыңа каршы эмеспиз. Биз сага мурдагыдай эле жакшы мамиледе болуп, балабыз катары жакшы көрө беребиз. Болгону Алмакан чоң энеңдин өтүнүчүн орундатсаң болду. Кагылайын кулунум, атаң айткандай, мындан эч нерсе деле өзгөрбөйт. Кайра жаңы бир туугандарды күткөнүң өзүңө жакшы болот. Алар да сени жакшы кабыл алып сүйүнүшөт. Бир гана аталарыңдын атын чакырып, алардын аты жөнүн алып жүрсөң болду. Керек болсо аталарыңдан калган оокат мүлктүн баары мурас катары өзүңдүкү болот, деп Алмакан буга чейин уланга да айтпаган мурас маселесин козгоп жиберди. Бирок ал муну укпагансып сөздү башка жака бурду. Аманат, атаң менен апаң да бул чындыкты билгенде каршы болушмак эмес. Анткени алар кары катары муну туура түшүнүшмөк. Ушул ирмемде Аманат ордунан шарт тура калып, ыйламсыраган үндө бат-баттан сүйлөдү. Жок, атам менен апам болсо мага мындай сөздөрдү айтып, башка бирөөлөргө мени бере алмак эмессиңер. Эми алар жокто кайдагы бир сөздөрдү айтып, мени тааныбаган эле бирөөлөргө бергени жатасыңар. Мен эч качан атам менен апамдын атын сатпайм. Билсеңер, мен үчүн Байөмүр уулу деген фамилия баарынан кымбат. Ошондуктан кандай десеңер да мен силер менен макул эмесмин. Мындан кийин менин эч кимим жок. Таптакыр жалгызмын. Артымдан барбагыла, деп шарт бурулуп, эшикти карай дээрлик чуркай басып кафеден чыга жөнөдү. Бул күтүүсүздүктөн бир саамга шалдайып отуруп калып, анан эсине келгендей ордунан секирип турган улан артынан тездей басып ээрчиди. Балам, Аманат, токто, кетпе, деп үн сала ээрчиген ал Аманат жолдон чуркай өтүп, наркы үздүн аллеясына түшүп,
көздөн далда кеткенинде шалдая туруп калды. Артындагы эшиктин ачылган шарпасы угулганда кылчая берип, көз жашы бети ылдый куюлган Алмаканды көрүп, аны жооткото сүйлөдү. Эч нерсе эмес, биринчи укканда аябай күтүүсүз болуп, өзүн кармай албай калды окшойт. Бара-бара ойлонуп, туура түшүнүп кетет. Азыр камсанабай үйгө бара бериңиз, өзүм жеткирип коем. Ошентсе экен, туура түшүнсө экен, буга мен өзүм күнөөлүүмүн. Кантейин эми, баары кеч болуп калган окшойт. Коркпоңуз, баары жакшы болот. Андан көрө өзүңүздү колго алып, үйгө барып эс алыңыз. Кайгыга чөмүлгөн карыны жооткотуп, көңүлүн аз да болсо жайгаргыча үйүнө жеткирген улан дароо Аманатка чалып, ал албаганда машыгуудан жаңы чыгып, жатаканасына бараткан Жанызак менен байланышып, жагдайды түшүндүрбөстөн Аманат өзүнө таарынып кетип калганын, келгенде чалып коюусун тапшырды. Ошол бойдон Аманат жатаканага түнкү саат 12-де гана келди. Телефонун эбак өчүрүп коюп, жок болуп кеткен ага тең туштай өскөн иниси Жанызак мурду менен бир тийди. Элдин баарын сарсана кылып кайда жүрөсүң, эй? Жок дегенде телефонуңду иштетип койбойсуңбу? Аны атаңдан сурап ал. Эмне дейсиң? Атаңдан дейсиңби? Атам аркы дүйнөдө болсо кантип сурамак элем? Өлүмүш болбой, улан атаңдан сурап ал. Байкемдин бешигин терметкенсип, эмне улан деп атасың? Билсең, ал сенин атаң, амага эч ким эмес. Эмне? Ал сенин да атаң? Жанызак, өлүмүш болбоду атам. Ким өлүмүш болуп атыптыр? Сен. Мени бакма бала экенимди сен да билчүсүң да, туурабы? Эмне? Бакма бала? Эмне деп ойлоп атасың? Эмне деп атканымды атаңдан сурап ал. Сурайбыз. Ага чейин сен келесоонун келгенин айтып коеюн, деп Жанызак телефонун бир-эки басып, дароо алган улан менен сүйлөшө кетти. Байке, Аманат келди. Сарсана болбой уктай бериңиз. Берейинби? Мей, байкем менен сүйлөш. Сүйлөшө бер өзүң. Мындан кийин силерде менин ишим да, сөзүм да жок. Байке, сүйлөшпөйм дейт. Макул, чалып турам. Сен мындан кийин алдагынтип мага тыңчы болгонуңду токтот. Менин эмне кылып жүргөнүм менен силердин эми ишиңер болбосун. Болбосо болбойт. Сени жындарып калган окшойт. Эсиңе келгенде сүйлөшөйүнчү. Ошент. Ошол бойдон үн катышкан жок. Эртең менен Жанызак окууга жалгыз кетти. Аманат ордунда ойгой жатса да турган жок. Кылчактап карап алып, үйдөн чыккан Жанызак кайра келсе, ал ошол бойдон шып тиктеп жатыптыр. Чайга отурганында чакырса келбеди. Машыгууга барып келсе, нан алып келип чай ичкени болбосо, дагы эле ордунда турбаптыр. Үңүрөйүп көңүлү ачылбаган Аманат ушинтип үйдөн чыкпай 3 күн жатты. Жанызак 4-күнү күнү сабактан келсе, ал үйдө жок экен. Кечинде машыгуудан келгенинде чай ичип отуруптур. Негедир чачын такырайта кырдырып алган, анын маанайы мурдага караганда жакшыдай сезилди. Ошентсе да ал Жанызак менен сүйлөшкүсү келген жок. Кийинки күн дем алыш болчу. Жанызак группалаштары менен футбол ойномок. Ал жакта жүрүп келсе, Аманат жок экен. Ал да футболго кеткен экен. Бир маалда спорт сумкасын көтөрүп келди. Чогуу отуруп чай ичишти. Жөн жай суроолорго чорт кесе жооп берип, ал дале болсо сүйлөшкүсү келген жок. Жанызак эртеси да окууга жалгыз кетти. Ал түш ой сабактан келсе, үстөлдүн үстүндө бир барак кагаз жатыптыр. Анда: Жанызак, мен аскерге кеттим. Мен эми окубайм. Окуу акысын окуу жайдан кайра алып, байкемдерге берип кой. Буйруган күнү келем. Издебегиле, өзүм байланышам, деген жазуу бар экен. Ошол бойдон Аманат 2 айга жакын убакыт бою чалган да, жазган да жок. Бир күнү анын кабарын карындашы Делгира чалып айтты. Көрсө, Аманат айылга чалып, дайын дарегин билдирип, ошто экенин айтыптыр. Муну угуп Жанызак аябай сүйүндү. Көп өтпөй Аманат өзү да чалды. Алмакан башынан көптү өткөргөн кары катары адашкан небереси өзүнүн шагын сындыраарына да, Мамбеталиев фамилиясын кабыл албай коюшу мүмкүн экенине да даяр болчу. Небересинин аталарынын атын кабыл алып, өзүн кечирүүсүнө жетиш үчүн мындай убарачылыктын далайын тартаарын билгендиктен да, Аманаттын кетип калганын
көңүлүнө катуу тийген жок. Ага ойлонууга убакыт бериш керектигин, анткени бул күтүүсүздүккө азоо сымал акырындан барып көнөрүн түшүнүп, өмүрү жетсе анын өзүн чоң эне катары таануусу үчүн канча болсо да күтмөкчү болду. Ал уландан небересинин алгачкы сүрөтүн алганында эле бул баланын сырткы келбетинен өз тукуму экенин билген. Аманаттын андан кийинки сүрөттөрүн да кунт кое карап отуруп, уулу Касендин өспүрүм кезине окшоштуруп, көңүл төпкүрүндөгү балким биздин тукум эместир деген сыяктуу күмөндөнүүсүнүн изи жоголгон. Ал эми Аманатка бул алгачкы жолукканында болсо чындап эле уулунун жаш кезин көргөнсүдү. Тим эле Касен жашарып тирилип келип калгансыды. Эгер баланын макулдугуна жетишип, элге жарыя кылчу болсо, тааныштары да аны Касенге окшоштурушчудай. Ошондуктан да Алмакандын Аманатты кайрып алуу каалоосу ого бетер күчөдү. Уланга күн сайын чалып, Аманаттын жатаканадан чыкпай жатканын билген ал, бир жума өтпөй небересинин аскерге өз ыктыяры менен кетип калганын укканда жаман боло түштү. Мындан улам эми дагы далайга чейин күтүшү керектигин түшүнүп, жараткандын өзүнө өмүр тиледи. Уландан Аманаттын көктүгүн, чечкиндүүлүгүн угуп, акыркы аракетинен да муну байкап, уулу Касенде да, күйөөсү Надырда да мындай мүнөз болгонун эстеп, негедир ичи жылыды. Өзү үчүн өтө туура эмес болуп калса да, Аманаттын аскерге кетип калганын жигиттик аракет катары баалады. Ошентип жөнөкөй күндөр өз тизмегин бузбай өтүп жатты. Алмакандын өлкөдөгү белдүү компаниялардын биринин ээси катары бул турмушта каржы жагынан тартыштыгы жок эле. Күйөөсү кынтыксыз түрдө түзүп, уулу дагы да өркүндөтүп койгон система боюнча Мараза Грон компаниясынын иши шыдыр жүрүп жаткан. Бул компания көп тармактуу болгондуктан бир тарабында киреше болсо, бир тарабынан пайда түшө берчү. Анын үстүнө күйөөсү өлгөндөн бери компанияны колго алган кызы Альбина менен күйөө баласы Аргын дагы да өркүндөтүп жиберишпегени менен ишти туура жүргүзүп келе жатышат. Ал эми өзү асырап өстүргөн жээни Айкыз 3-чү гана курстун студенти болсо да, компаниянын бир капталын чоюп, ишкерлик жөндөмүн көрсөтүп койду. Андыктан карылык каржалтканы болбосо, өзүндө баары жакшы. Бир гана өмүрүнүн акырында күйөөсүнүн акыркы көксөөсүн орундатып, тукумдун уланышын камсыздап, уулунан калган медерди баягынын баласы дедиртип, элге алып чыгып кетсе болду. Эми бул анын өмүрдөгү бирден бир максаты, көңүлүн өйүгөн көксөөсү болуп калды. Алмакан күйөөсү Надыр күтүүсүз каза болгондо жалгыз калып, жанына медер болуусу үчүн кызы Альбинанын 2 жашар кызы Айгызды асырап алуу менен аны жээни катары эмес, өз кызы катары тутунгусу келген. Ал мени тайын эмес, апа десе деп кыялданган. Бирок күйөө баласы менен кызы эти сиздики болгону менен сөөгү биздики дегенсип, Айгызды атене катары өзүлөрүнө тартып туруп алышканы аз келгенсип, таятасынын фамилиясына да каттатпай коюшкан. Кыз да чаар ичегиленип, атенеси келип калса ичи коюнуна кирип, өзгөчө мамиле кылып, жан тартып турат. Тайлары дегенде кайдыгерленип, чоң аталарына келгенде аттанып түшүп, кадырлап сыйлайт. Эмнеси болсо да Айгызды башында компанияны ишенип тапшырчу мураскери катары көргөнү менен, азыр ичи чыкпагандыгынан улам, ага бул айына алтын жумуртка тууп берип жаткан тоокту ыраа көрбөй калды. Анын үстүнө Касен уулунан калган чыныгы мураскер пайда болбодубу? Өзү үчүн өмүрлүк жакшылыкка тете бул окуяны бут тосушат деген ойдо жакындарынын эч кимисине билдирген жок. Компанияны жаңы пайда болгон небересине ыйгараарын билчү болсо, өзгөчө күйөө баласы Аргын менен кызы Альбина өлбөгөн жерден калышмак. Алар кантсе да күйөөсү Надыр өлгөндөн берки 18 жылда компанияны өзүлөрүнүкүндөй башкарып, чынында эле эбегейсиз эмгек сиңирип, менчиги катары көрүп калышты да. Дал ошол улан Алмаканды небереси менен тааныштырмакчы болгон күнү Айкыз үйдө болчу.
бейчеки эч ким деле чалбаган Алмакандын телефону алгач шыңгыраганда Айкыз анын экранындагы «Аманат улан» деген жазууну окугуча башка бөлмөдөгү тайенесине алып барып бергенинде андан кандайдыр бир эркек кишинин үнү угулган. Тайенеси көп сүйлөбөй: «Ооба, макул, ошондой кылчы, рахмат» деп кыскача сүйлөшкөнү менен кандайдыр толкундана түшкөнүн байкап, Айгыз: «Ой Тайене, сиз жигит таап алгансызбы?» дегенинде мындай тамашаны көтөрө билчү ал: «Жөн эле сүйлөй бербечи, эмне мага сүйлөшкөнгө болбойбу?» деп бул жолу негедир кагып койгон. Мындайда ким чалганын айтчу тайенеси лам деп үн чыгарбай, телефонун да эми жанында кармап, өзүнчө эле өзгөчөлөнгөндө Айкыздын таң калуусу ого бетер күчөп, мында кандайдыр бир сыр бардай сезилгендигинен тайенесин аңдый баштаган. Тайенесинин телефону экинчи жолу кечке жакын шыңгырап, бул жолу ал көбүрөөк тыңшап: «Макул, ошондой кылайын» деп кыскача жооп берип өчүргөн. Ошондон дагы 1,5-2 саат өткөндө тайенесине кимдир бирөө чалып, кыска сүйлөшкөндөн кийин: «Мен барып курсташтарыма жолугуп келейин, сен үйдө бол» деп шаша буша кийинип такси чакырып жөнөп калбаспы? Айкыз ушул 80-дин тамагын ичип жаткан какжыйган кемпирде каяктагы курсташ деген ойдо күлкүсү келсе: «Тайене, өзүм эле машина менен алып келейин» дегенинде бул жардамынан караманча баш тартып, өзү эле барып келе калаарын айтып кете берген. Айкыз тайенесинин бул жоругуна абдан таң калып, кызыгы да артып, артынан чыгып, даяр турган машинесин ал түшкөн таксинин артынан айдаган. Тайенеси кафеге кирип, анын төрүндөгү столдон орун алганда акырын баскан Айкыз залдын башка тарабы менен өтүп барып, аңдыган кишисине арт жагынан байкоо салгыдай ыңгайда жайгашкан. Ошентип Айкыз тайенеси жаш жигитти ээрчиткен орто жашап калган киши менен жолугушканын, алар бир аз сүйлөшүп отургандарынан кийин жигиттин тура калып, шашыла басып, булардан качкан сымал сыртка жөнөгөнүн, бир аз буйдала түшүп артынан тиги киши да кеткенин, акырында тайенеси буйртмалаган тамагын күтпөстөн ичкен суусу үчүн үстөл үстүнө ашыкча акча таштап, кандайдыр толкунданган кебетеде калчылдай басып аларды ээрчигенин карап турду. Карамак тургай телефонуна тартып далган. Айкыз абайлай басып кафеден чыкканында арытада алиги киши машинага тайенесин отургузуп жатканын көргөн. Жигиттин кетип калганын, бул адам болсо тайенесин үйгө жеткирмекчи болгонун дароо түшүнө калган Айкыз андан мурда үйгө жетип, билмексен болуп отуруп калыш үчүн шашылган. Айкызга бул окуя чоң табышмак сыяктанды. Тайенем эмне үчүн бул бейтааныш адамдар менен жолукту? Курсташтарыма кезигем деп калп айтып, бул жолугушуусун эмне менден жашырды? Алиги жаш жигит эмне үчүн көп отурбай кетип калды? Ага тайенем же болбосо тиги киши эмне деген жаман сөз айтты экен? Бул тайенеме эмне үчүн катуу тийди? Деген сыяктуу суроолорго жооп таппай кыйла эзилгенинде муну сыр катары апасы Альбинага айтты эле, анын көңүлүнө дароо эле тээ илгери атасы Надыр өлгөндөгү калпы чын аралаш ушактары кылт этти. Альбина ошондо канчалык кайгыга алдырып турса да, аларды кулагынын сыртынан кетирбеген, алиги атасы менен бирге өлгөн келин анын ойношу экенинен, төрөтканадан чыгарылган бала экөөнүн уулу экенинен шекшиген. Ал тургай агасы менен атасынын өлүмүнүн себебин иликтеген алиги макаланы окуп, атасы менен бирге өлгөн келин агасы Касендин экинчи аялы экенин билгенде баары түшүнүктүү болгон. Мындан улам анда да башкаларды билбейт, күйөөсү Аргын экөө азыркыдай эле компаниянын чыныгы мураскери пайда болгонунан чочулашкан. Бирок муну тастыктаар атасы да, баланын энеси да каза болгондугунан улам бул чындыкты көтөрүп чыгып, кандайдыр далилдерди көрсөтүп, балага аталарынын аты жөнүн берүүнү талап кылган эч ким болбогондон кийин көп өтпөй бул коркунуч сейилдеп барып жок болгон. Эми карабайсыңбы? Компанияга эбегейсиз эмгек сиңирип,
аны дээрлик өзүлөрүнүкү катары сезип калганында каскактай болуп бул баланын кайрадан чыга калганын, мындай божомолу чындыкка абдан жакын болуп өзүн ишендирип турса да, аларды бекемдеш үчүн Альбина атайын детектив агенттигине кайрылып, оңбогондой акча төлөп, ошол 20 жыл мурдагы окуяны ийне жибине чейин иликтеп, биринчиден атасы менен бирге өлгөн келиндин баласы кимдин колуна тийгенин, азыр каякта экенин билип берүүлөрүн өтүндү. Бул иш тапшырылган агенттиктин кызматкери кесипкөйлүгүнө салып, кирчүү архивтерге кирип, ооруканаларды кыдырып, ал тургай Талас менен Нарынга чейин барып, тиешелүү кишилерге жолугуп, Айтур өз ишин кынтыксыз аткаргандан кийин бир жумага жетпеген убакта Касендин экинчи аялынан туулган Аманат аттуу бала Нарындын ак талаасында энесинин экинчи күйөөсүнүн колунда өсүп чоңоюп, азыр жигиттик милдетин аткарып аскерде экенин тактап, далилдери менен тастыктап да берди. Мындан улам өткөндө апасына кафеде жолуккан бала менен киши ошолор экенин түшүнүктүү болду. Буну апасынын телефонундагы Аманат Улан деген жазуу да тастыктап турган. Баланын атасы Надырдын же Касендин аты жөнүн албастан баккан аталарынын фамилиясында экени Аргын менен Альбинанын көңүлүн бир аз жайгарды. Бирок бул убактылуу гана тоскоолдук болчу. Анткени Алмакан апанын уулунан калган баланы тапканынан кийинки аракеттери, ниет пейили ага компанияны ыйгаруудан да кайрак тартпасын каңкуулап турган. Андыктан эртелеп аракет кыла бериштери керек болчу. Ушундан улам жөн жай күндөрдүн биринде Альбина бул иш боюнча атайылап апасыныкына келди. Ар кайсыны сүйлөшүп, эни бала катары кобурашып көпкө отурушкандарынан кийин сөз компания жөнүндө жүрө баштаганда Альбина ыңгайын келтирип туруп, апасына мамлекеттик органдар тарабынан компаниянын документтерин тууралуу талабы коюлуп жатканын айтып, анын 88% акциясын небереси Айкызга жаздырам деген убадасын аткаруусун кыйытты. Буга Алмакан түз жооп бербей, азырынча убакыт келе электигин айтып, бул тууралуу дагы 2-3 жылдан кийин ойлоноорун билдирип, кызын иттен чыгарып койду. Анын капысынан эле кызы Альбинанын ушул маселени көтөрө калганынан улам алар өзү Касенден калган медерди тапканынан шекшип калганбы деген ой келди. Анын үстүнө бая күнү Айкыз жээни жөндөн жөн эле туруп Мамбеталиева болуп которулгусу келип атканын айтканда, мурда муну колдомок тургай талап кылып келген жаны бул ирет унчукпай кайдыгер сыяктанып койгон. Эми апасы келип кеткенден кийин кызы экөөнүн бул аракети өзүнүн Аманат боюнча максатын билип калганын тастыктагансыды. Негизи Алмакан эгер Аманат аталарынын атын алып, өзүн чоң энеси катары тааныса жана Мамбеталиевтердин тукумун узартууга, атын чыгарууга белсенсе, Мараза Грон компаниясынын 60% акциясын берип, калганын уулунун 2 кызы менен өзүнүн 2 кызына 10%дан кылып бөлүп берсемби деген. Бирок улуу кызы Альбинанын компанияга бүтүндөй ээлик кылуу ниетин байкап, күйөө баласы экөөнүн ач көздүгү менен өзүмчүлдүгүнө кыжыры келип, бул оюнан айнычудай ыргылжыңдыкка келди. Башка кыздарынын деле Альбина сыяктуу бул компанияда үлүштөрү бар. Анан алар эч нерсеге ээ болбой калышсынбы? Ушул ойго кептелген, анын үстүнө негизги мураскери азырынча өзүн тааныбай аскерге качып кеткенден кийин Алмакан мурас бөлүштүрүү тууралуу ойлонгусу келбей калды. Чын эле карылык каржалтканы болбосо, өзүнүн ден соолугу чың эмеспи? Жараткан бөөдө кырсыктан сактаса дагы 10 жылдап өмүр сүрүп, 90дун ашын ашачудай, 100гө жете жашачудай шайы бар эмеспи? Ага чейин кимдин ким экенин көрүп, балдарынын өзүнө болгон ички пейил ниеттерин билип, анан ошого жараша мурас бөлүштүрсө болот да. Азырынча өзү эртең өлүп калчудай же бирөөгө компанияны белектеп берип койчудай болуп шектенген Альбина кызынын өзүмчүл пейили ачыкка чыгып, чыныгы жүзү ачылып келатат.
Аманаттагы 1 жыл аскерде болуп, ар нерсени түшүнүп, эс тарткан жигит катары жаңы туугандары тууралуу ойлонуп келет. Өзү ага чейин бул маселе боюнча танапис алып, жашоонун ыракатын болушунча көрүп, бейгам өмүр сүрө турушу керек.